Ассалаумалейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Биз метро Волгоградский проспекттин биринчи выходунан чыкканда Технохолду барыңыздар эле билесиздер. Ошол жерде Алай Лагман деген кафе бар, чайкана. Ошонун жанында Казакстанга кирди чыкты кылган мекендештерибиз бар. Бул жерде ошо Волгоградский проспект биринчи выходу Технохолдун эле арт жагында мына мекендештерибиз көп жылдан бери кирди чыкты каттап келишет. Мындан мурун дагы биз чыгарганбыз. Азыр мекендештердин суроолору өтө көп болгондуктан ошо маалымат алуу максатында биз келип калдык. Реестрге түшүп калдык, кирди чыкты кылсак кандай болот деген биринчи суроо. Андан сырткары биз границага барсак кайра киргизбей атат деген сөздөр бар экен. Ошо жөнүндө дагы бир толугураак маалымат алып берсек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жеңиш мырза көп жылдан бери каттайт ушу Волгоградский проспекттен. Мекендештерибиз көпчүлүгү бизге чалтат. Реестрге түшүп калдык, границага барып келсек кандай болот деген суроо биринчи. Экинчиден, мына границага барсак кайра бизди киргизбей атат экен го деген дагы миштер жүрөт экен да. Эми бизге көбү чалып эле баяндалып атат да. Ассаламу алейкум мекендештер. Границага чыккандан кийин кайра кирбей калат экен, баргандан кийин чыгарбай атат экен, иштеп атабы, иштебей атабы. Ошондой суроо. Ошондой болот көбүчө. Негизи 24 саат иштеп атат. Вообще без выходной. Как обычно, эч кандай запрет, эч кандай токтоп калган жери жок. Кадимкидей иштеп атат. Болгон азыр реестрге көбү түшүп калат да. Ошо реестрге түшкөндөрдү карабайт негизи границада. Без проблем кирет, чыгат. Аны вообще тешет жок границага. Ойлонбой эле келе бергиле. Насчет выдворение алгандар, Депорт болгондор, алар заранее биз текшеребиз бул жактан. Если чыга турган болсо, выезд ачык болгон болсо, анан кийин алып чыгып келебиз да. Просто так алып кетип калганга болбойт. Анан дагы бир эскертип кетели. Багы Сахароодон анализдери туура эмес чыккандар дагы ачык эле айтып келе, эгер туура эмес чыккан болсо, силерди кайра киргизбейт. Ошону дагы бир ачык эле айтып коелу. Границага барып келип баштан жаңылайм деген бул туура эмес. Эгерде сиздердин анализдериңер туура эмес чыгып, анан границага барып келем десеңиздер, бул адашасыздар. Кайра сиздерди киргизбейт. Аны дагы бир ачык айтып кое берели. Удварение, депортация, ошондой эле Сахароодон анализдери туура эмес чыккандарды кайра киргизбейт. Ошону баса белгилеп коелу. Кирди чыкты кылган адамдар, миграцион жоготкондорду кирди чыкты кылат, мажбур. Регистрациясын жоготкондор, же паспортун жоготуп, загран жоготуп, же ID карт менен кирди чыкты кылам дегендер кирди чыкты. Бул жерде баарыбыз эле чын айтканда мусапырбыз да. Али кыйналып, эки көз төрт болуп только мага ишенип келет бердичи. Братан, не болот, өтөмбү, өтпөймбү деп андай. Только мага надеяться этет да. Эми баягы мотивациядан берип, дуктан берип, как ез айтып атып кече эмнеде братан ошентип жөнөттүм да. Барыбыр чыгып келесиз азыр. Жүрө берсеңиз деле барып бир күн болсо бир күн чыгасыз. Кармалып калсаңыз бош расход болот. Жөн эле чыгып келем, эске гарантия берем, эске депорт болсоңуз мен сизге 5000ден салып турам деп ишендирип жөнөттүм да. Ошонун сыңарында эле келе бересиңер, вообще кыжалат болбой. Самый главный границада эмнени текшерет дейт да. Границада биринчи очередь заезд выездиң ачыкпы, ошону карайт. Задолжен кредит алгансыңбы, ошондон айынан чыкпай калат да, бу жерден нары Россиядан чыгарбай калат. Экинчи мына регистрация, трудовой договор, Сахарова ан нерселер вообще карабайт ал жерде. Границада. Границада карабайт ал нерсе. Самый главный паспортты карайт, суроогун карайт, сени карайт. Запретиң жокпу? Паспортта сакалың жок, сакалың бар буякта турат. Сакалың болсо подозрительныйсың. Болду, беседе калып кирет. Дальше уже суроого не то жооп берсең, ошондон каласың да. Ошондор чыгып алып эле анан бизди өткөрбөй атат. Просто так эле деп анан кийин дүн кылып атат да элгечи. Ошону угуп наоборот түшүнүп атат. Андай нерсе жок. Просто биз келгенде консультацияны четко алыш керек. Болду, без проблем алып барып келем. У кого запрет болсо, кандайдыр бир иште документинде иши болсо, мындай косяк болсо, ал нерсени алдын ала текшерип, анан алып чыгып келебиз да. Ошондой негизи коркпой эле келе берле кыжалат болбой. Биздин катталуучуларга документтерди бекер жасап бересиңерби? Жолго өтүүчү. Негизи клиенттердин баарын эле бекер жасатабыз бу жерде. Эмнеде өзүнүн өзбек туугандар бар, өзүңөр билесиңер го. Жолго өтө турган. Бекер жасап бербейт ал нерсе. Ама көчөгө жүргөнгө же ишке эмес, ошентип түшүнүп албагыла. Бул багы мына Москвадан Казакстанга эле жете турган кылып жолдо мындай көз боемочулук өткөргөнгө. Ошону айтып коелу. Анан неме боюнча текетели, отпечаткалар кайсыл границадан алып атат, кайсы границадан албай атат? Маштакова деген границада отпечатка алат. Паспортун алмашып келгендер көп да бизде. Аларды ал жака жөнөтпөйбүз. Азинкиге жөнөтөбүз, азинкиде отпечатка албайт, кирет, чыгат болду. Азинкиде пока отпечатка жок. Только Маштаковада бар. Маштаковага айдаганда мен сурайм, документтер өзүңөрдүкү алмашкан эмессиңерби? Жок, алмашкан эмес. Болду, анда Маштакова алып барып келем. Ушундай. Эгерде багында алмашкан болсо, алмашкан болсо, анда лучше өзүнкиге алып барабыз да, тынч эле өзүнүн көнүп калган, барып жүргөн границага эле. Ошол жерден отпечатка албайт атат азыр. Албайт ал жерде тынч эле. Мекендештер, мына сиздердин сурооңуздарга толук эле маалымат алып бердик окшойт. Мүмкүн болушунча ошо границага чыгарда документиңиздерди биринчи текшериңиздер. Мындай
силерге выдворение, депортация, кайра выездге ачыкпы, ачык эмеспи текшерип алып туруп, андан кийин чыгыңыздар. Реестрдегилер кыжалат болбой, келе бересиздер, кирдичти кыла бересиздер. Реестрге ошо 10 сентябрга чейин бизге мүмкүнчүлүктөрдү берген. 10 сентябрга чейин. Анда бир нерсени айтып кетейин. Залатайдан көп карыз алганда биздикилерчи. Любой через кыргыздын карызы бар да. Баары эле чалган Залатайдан барып братан, не болот дейт. Судебный приставдан текшертебиз, судебный пристав турат. Бирок запрет койгон эмес да. А кээ бирөө 1000 рубль штрафы бар. Ошонун айынан Россиядан чыга албай калат. Барат, базар жок, границага барат. Границадан наоборот Россиядан чыгарбайт алынат. Түшүндүңбү? Киргизбейт эмес, чыгарбайт. Ал кайра келет, ошонусун төлөйт, анан чыгат да. А кээ бирөөнүн 500 миң карызы бар, 200 миң карызы бар, жөнүнө кирип чыгат. Ага судебный пристав өткөн дагы бирок запрет койгон эмес да. Ошондо сулчу бар. Ал жагына только рисковать этиш керек. Судебный приставдан биз сурай албайбыз, мынада запрет барбы жокпу? Айтып бере аласың. Ал не вариант да. Ошондой, ошол жагында тура түшүнүп турганда. Такшта келе бергилет, чалгыла толук информацияны өзүм берем. Чачтан калып барып келебиз. Күндө ушул машиналар чыгат. Обедте, кечинде. Анан баасы боюнча биз айтып кетелби? Баасы 9000 бардыгы. Мына бизнес класс, сразу айтып коеюн. Азыр салонда бир сыра көрөбүз го, именно комфортно өзүм жалгыз мына кызым менен кетем, туугандар өзүчө кетебиз, кыйналбашым керек. Кондиционер менен деген болсо мынаны көргөзөм. Көргөзөлү бир. Көргөз ичине, ооба. Жүрүң. Көргөзөлү. Бул комфорт, а? Бул комфорт. Баасы канча? 1000 сом, 2000 сом кымбат. Канча кымбат? Эми негизичи 2300 сом үчүн кошсоң деле арзубай турган нерсе өзүчө. Азыр эми жуул элек. Бул чисто мына бизнес класстын машинасы да, погород жүргөнчө. Бул да мына массаж. Бул канча орунду бул мына? Бул 6 орунду. Наркылар 7 орунду. Ал 7 орунду. Эси 2-2ден кетем дей турган болсо чисто, анда 12 миңден берип калыш керек да. 4 адам кетип турган болсо? болсо 5 адам кетет. Алдыда биякта өтөт 5-өө. Бирок комфортно кетет. Мына жерге отуруп көргөзүп коеюн. Жатып кетеби? Эми бул жатып кете турган мына кеңири нерсе да, мында уктасаң дагы башка да, сөзүн ачыгчы. Жөлөнөсүң, башка болосуң, мына путу да көтөрөт, атаманкач. Мына. Кыскасы бул люкс да, мындай айтканда люкс. Полный комплектация. Мына буну түшүрүп путуңа асып коюп кетсең да болот. Ошондо аз 9000 катып атасыңарбы? Стандартыма 9, анан кээде болот да, бала сурап калат да бизденчи. Братан, мен 2 местен алсам болобу депчи. А болот дейм, 3 адам жол кырасын төлөп коер, кете бер дейм. Платный дорога боюнча сүйлөп айтып коелу. Платный дорога сал дей турган болсо. Платныйга эми клиенттер өздөрү согласен болсо 1000ден коштурабыз. Ошондон кеңири барып келесиз. 1000ден коштурабыз, ошондон өзү менен өзү болот. Кошпосо эч кимди зорлуктамай жок. 9дон берет, граница бар 500ден беришет. Себеби эмне ол 500ден берген? Без очередь үчүн берет да. Без очередпи? Казактар ар бирден алат аны. Не то мен албайм ал нерсени. Мекендештер группа контакттарын бөлүшүңүздөр. Сиздерге мен айта кетейин, биринчи выкыттан чыгып эле, көрүп атасыздар, мына биринчи выкыт. Биринчи выкыттан келгенде мына бул жерге ориентир болсун. Мына кенерде мына ориентир болсун. Биринчи выкыттан чыкканда эле, мына алай лагман жазып койгон, көрүп атасыздар. Ушул жерде эле келсеңиздер, мына альфардтар турат. 7 орундуу машиналар ушул жерде постоянно турат. Чалып келе бересиздер. Каалаган сиз кийимди аласыз. 5000 соода кыласыз, ушундай Johnny брендтен атайын биздин мырзаларга бекер белеке берет. Ал эми бул дагы бир жума, 2 жума болуп уланат. Бул дагы 5000 соода кылсаңыздар белеке берилет. Ал эми 8000 соода кылсаңыздар, мекендештер, 8000 соода кылсаңыздар, мындай футболкалар сиздерге көрсөтүп коелу. 1800ден сатылган футболкалар 8000 соода кылсаңыздар, ушул бекер белеке берилет. Жетишип калыңыздар, булар азыр 750 рубльден алсаңыздар акцияга койду. Бир жума бою акция болот. Андыктан группа контакттарын максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Азыр эжекебиз толук маалымат берет. Өтө сонун бир кийимдер келди. Бул жерде белектер өтө көп. Андан сырткары Instagram баракчасында катталгандарга ар бир мекендешибизге Instagram баракчаны мен коюп койдум. Катталган мекендешибизге 10% арзандатуулар бар. Канча соода кылсаңыздар дагы 10% арзандатуу берет. Бул Instagram баракчага катталган мекендештер үчүн. Мырзалар, сиздерге эскерте кетели, ушул спортивка асты үстү биригип, болгону 2,5 рубльге асты үстүн биригип алып кетсеңиздер болот. Андан сырткары, мындай футболкалар жакшынакай, жакалуу, классика менен ушулар болгону 1000 рубль 2 күн жетишип калыңыздар. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар, дагы сонун бир акциялар бар. Мекендештер, Волгоградтын биринчи выкытынан чыгып, Технохолдун экинчи кабатына ушундай келесиздер. Ушундай келгенде эле мына Johnny бренд дүкөнү ушул жерде.